Саламатсыңарбы балдар? Балдар, бүгүнкү сабактын темасы энчилүү жана жалпы зататооштор. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты болсо, силер бул сабакта энчилүү жана жалпы зататооштор тууралуу түшүнүк аласыңар. Ошондой эле энчилүү аттардын жазылыш эрежелерин үйрөнөсүңөр. Эми балдар, биз буга чейин силер менен зататоош тууралуу маалымат алганбыз. Зататоош сөз түркүмүнүн кайсы бөлүгүнө кире тургандыгы жөнүндө дагы жакшы билебиз. Эми ошол зататооштун өзүнө тиешелүү лексикалык мааниси боюнча бир аз кайталагыла. Андан кийин биз ушул зататооштун морфологиялык белгилери тууралуу өткөнбүз, балдар. Ошонун баардыгын тең өзүңөрдүн эсиңерге салгыла. Ал эми биздин бүгүнкү жаңы темага кайрыла турган болсок, балдар, бул баардык зататооч сөздөр заттарды атоо касиети боюнча энчилүү жана жалпы аттар болуп экиге бөлүнөт. Эми жалпы аттар деп эмнени айтабыз, балдар? Жалпы аттар деп бир текке кирүүчү заттардын атын биз жалпы зататооч сөздөр деп айтабыз. Бир текке кирүүчү заттардын атын. Мисалы киши деген сөздү ала турган болсок, бул киши деген сөз жалпы ат болуп эсептелинет. Ал эми ошондо кишинин, ар бир кишинин өзүнө энчиленип коюлган аты болот. Аны биз энчилүү ат дейбиз. Демек, тактап айтканда, энчилүү ат бул бир заттын керт башына энчиленип коюлса, аны биз энчилүү ат дейбиз. Жалпы атка дагы бир мисал келтире кетейин. Жалпы атка эмелеки киши деген сөз менен эле катар бала, небере, карышкыр, китеп, жалпы атка дагы бир мисал келтире кетейин. Жалпы атка эмелеки киши деген сөз менен эле катар бала, небере, карышкыр, китеп, кыштак, шаар. Булар жалпы аттар болуп эсептелинет, балдар. Энчилүү аттар, жаңы эле айтып кеттим, бир текке кирүүчү, бир заттын керт башына энчиленип коюлса, алар энчилүү аттар деп айттык, балдар. Башкача айтканда, затка, жаныбарга, көбүнчө адамга энчиленип коюлат экен. Ар бир заттын керт башына энчиленип коюлат. Энчилүү зататоошторго адамдардын, жер суунун, адабий чыгармалардын, тарыхый чыгармалардын, жаныбарлардын аттары жана географиялык аттар дагы кирет. Мисалы, адамдардын аттарына кайрыла турган болсок, Болот, Алмаз, Айсулуу. Ал эми мисалы жаныбарлардын атына кайрыла турган болсок, Тайтору, Чал-куйрук, Бишкек. Чал-куйрук бул жаныбарлардын аты болду. Ал эми географиялык энчилүү аттарга кайрыла турган болсок, анда Бишкек, Сары Челек, мисалы үчүн өзүбүз жашап аткан Нарын, Актала, Ат башы, Кочкор дегендин баардыгы тең булар энчилүү аттар. Ошолордун баардыгы тең бир заттын керт башына энчиленип коюлду. Балдар, мынакей биздин бүгүнкү өтө турган темабыз болгону ушул. Кайсы жерлерине түшүнбөй кала турган болсоңор, суроолоруңарды бергиле. Эми биз сабагыбыздын кийинки бөлүгүнө өтөлү. Сабагыбыздын кийинки бөлүгүндө бул жаңы тема боюнча көнүгүүлөрдү иштейбиз.